Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulih Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah Tevhid kitabına sabaq ulantabız. Bugünkü bölüm avtor aytып жатат Babu ma jaa fil musawwirin. Suret tartuvchilar jönünde kelgen bölüm dedi. Suretçiler, suret tartuu. Bul alım ne sebepten bul bölümdü Tevhid kitabında eskerip atat. Antkeni birinçiden suret tartuu bul Allah Taalaga jaratууда өзүн окшотуу. Адам баласы эмне сүрөт тарткан болсо, эстелик жасаган болсо, адам баласы Аллах Тааланын жаратуусуна өзүн окшотуу жана бул эмне тавхидте кемчилдиктүү болуп эсептелинет. Аллахты улуктоодо, Аллахты жалгыздоодо кемчилдиктүү болот. Анткени жаратуу жалгыз Аллахка тиешелүү иштер. Экинчиден сүрөт бул сүрөт эстеликтер эмне эң биринчи ширкке алып баруучу себептерден ушул. Адам затында жер жүзүндө ширк болгондо ушул сүрөттүн себебинен, эстеликтердин себебинен пайда болгон. Демек, бул сүрөт деген ширкке алып баруучу васила жолдордон, ошол себептен бул эмне тавхидти бозуучу, тавхидтен каршылашы болгон үчүн ушул бөлүмдө тавхид китебинде эскерди. Babu ma jaa fil musawwirin. Сүрөтчүлөр жөнүндө келген бөлүм деди. Сүрөтчүлөр жөнүндө эмне? Сүрөтчүлөргө кандай ваидтер, мындайча айтканда, аларга шариятта кандай коркутуулар келген, аларды сүрөт тартуудан кандай кайтаруулар келген, ошолор жөнүндө келген хадистерди эскерет. Эми ал хадистерди окуй турган болсок, биринчиде айтып жатат. Ан Аби Хурайра радhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abu Hurayra radhiyallahu anh rivayet kılıp atat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Kâle Allah Teala. Allah Teala aytdı. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِهِ فَلْيَخْلُقُ ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ شَعِيرَةً. Akhraja. Bu hadis Sahih Bukhari Müslim'de kelgen hadisil Kudisi'den Allah Teala aytdı. Ушундай менин жаратуум сыяктуу жаратууга аракет кылгандардан дагы залымырактар барбы дейт да. Мына эң залымдын залымы эмне? Ошо жаратууда Аллах Таалага өзүн окшоткондор дейт. Алар кимдер? Нагы эстеликтерди жасагандар жана эмне? Сүрөт тарткандар, сүрөтчүлөр. Булар эң залымдар ушулар дейт. Эгерде чындап эле алар жаратыла турган болсо, Аллах Таалага окшоп жаратыла турган болсо эмне кылсын дейт? Фалияхлуку зарратан. Кичине бир эмне данды жаратып көрсүнчү дейт. Же болбосо эмне? Аулияхлу хабба, же болбосо бир будайдын даныны, же болбосо эмне? Арпаны, бир эле дан жаратып көрсүн дейт. Ошону да жарата албайт. Мындайча айтканда, өздөрүнү Аллах Таалага окшотуп, бирдеке жаратканга окшотуп, эстелик жасап, сүрөт тартып, ушундай кылышат. Бирок чынында алар эмне? Алсыз, алар бир кичинекей бир будайды дагы, арпаны дагы, бир данын да жарата албайт дейт. Жарата албайт дегенде, арпа сыяктуу кылып бир дан жасашы мүмкүн. Бирдекелер жасашы мүмкүн ошо жем сыяктуу. Бирок эмне? Ошо Аллах Таала жараткандай арпанын касиеттери, арпанын өзүнүн эмелери бар да, составында түзүлгөн. Ал нерселерди кыла албайт ошо арпадай болуп жерден өсчү. Ошондой эле будайды дагы, данды дагы. Демек, махлуктар бул алсыз. Аллах Таала кылган нерсени. Азыр мисалы үчүн өнүгүп, миң роботтарды жасап, адамды айтканын кылып, бүт бар жоон кылып атса дагы, бирок эмне? Аларда мындай сезим, мындай адамдык сыпаттар жок. Ал канчалык жасатса дагы да, Аллах Таала жараткандай жарата албайт. Миң технология өнүксө дагы жарата албайт. Демек, Аллах Таала айтып атат, мына ошолор Аллах жараткандай кылып жараткандар бул эң залымдар дейт. Алар чынында эмне? Акыйкатта алар будайды дагы, данындан, арпаны дагы, арпа данын дагы жарата албайт дейт. Бул эмне? Ошо сүрөт тартуу, эстелик жасоонун ушундай коркунучтуу чоң күнөө экендигине далил болот. Азыр художественный эмелерди окугандар жагында сүрөт тартышат, эстеликтерди жасашат. Бул эмне? Чоң күнөө негизи, арам иш. Валахум ан Айша радhiyallahu anha анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Кийинки хадис Бухари Муслимде келет булдан. Айша радhiyallahu anha риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деп айтты. Ашаддун наси азабан йавмал кияма аллазина юдахуна би халқиллах. Кыямат күнү эң катуу азапталуучу адамдар кимдер дейт? Булар Аллахтын жаратуусуна окшош, өздөрүнүн жаратканын Аллахтын жаратуусуна окшош тургандар дейт. Мындайча айтканда, Аллах Таала менен жаратууда өздөрүнү окшотуп, эстелик жашап, сүрөт тарткандар дейт да. Бул эмне?
ушундай чоң күнөө экенине далил болот. Ашаддун наси азабан. Эң катуу азапталуучу адамдар ушулар дейт. Эң катуу азапталуучу кыямат күнү ушундай. Бул эмне? Ошол сүрөт тартуу, эстелик жасоо деген чоң күнөө экендигине, арам экендигине жана жөн эле арам эмес, чоң күнөө экендигине далил болот да бул хадистер. Бул хадис руайт дейт, ошо коркутуу иретинде келген хадистер ошондой чоң күнөөгө далил болот. Демек бул сүрөт тартуудан, эстелик жасагандан, азыркы күндө жаңы мүрзөлөргө дагы эстеликтерин жасап коюшат, сүрөттөрүн тартышат. Бул эмне? Чоң күнөө. Бул нерсеге сак болуш керек. Себеби бул эң биринчи адамзатты ширкке түшүргөн нерсе бул ушул сүрөттөр болгон. Эмне? Нух пайгамбардын коомунда бир нече салих жакшы адамдар, алар өтүп кеткенден кийин алардын урпактарына шайтандар келип, шайтан келип азгырды. Силер ушул жакшы адамдардын эстеликтерин, сүрөттөрүн кылып койсоңор, ошолорду көргөн сайын Аллах Тааланы эстеп ибадат кылып турасыңар деди. Алар ошондой кылып, аларга сыйынган жок. Бир нече убакыт өткөндөн кийин анда кимге деди? Силердин ата бабаңар ушуларга сыйынат эле дегенде, ошолорго сыйынып кетти. Демек эң биринчи ширктин жолдорунан. Ошон үчүн бул сүрөт катуу шариятта кайтарылган. Ширкке алып баруучу, чоң күнөөгө алып баруучу себеп болгон үчүн. ولهم عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Дагы Бухари Муслимде келет дейт. Абдуллах ибн Аббас радыйаллаху анху риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтканын уктум. Куллу мусаввирин финнар. Бардык сүрөт тартуучу эмне? Тозокто деди. Южалу лаху би кулли суратин саввараха нафсун юаззабу биха фи жаханнам. Ал сүрөтчүгө эмне кылат дейт? Канча сүрөт тарткан болсо, ага ошончалык жан берет. Кыямат күнү ошончалык жан берет дагы ар бири менен азапталып чыгат дейт. Түшүнүктүбү? Мисалы үчүн бир жан болсо, ал өзү эле бир жан азап тартса, бир эле жанга тартат да. Ага эмне? Ошо канча сүрөт тарткан болсо, ошончалык деңгээлде жан берет, ошончалык көп азапталат деп атат. Башка маанисинде айтат алымдар. Ошо ар бир сүрөтү себептүү өзүнчө азапталат депчи. Түшүнүктүбү? Бул катуу. Биринчиден күллү мусаввирин, бардык сүрөтчүлөрдүн тозокто дейт. Алар эмне? Ар бир сүрөт тарткан сайын ошол себептүү тозокто азапталат деди. Эми бул хадисте азыркы Абдуллах ибн Аббас риваят кылган ар бир сүрөтчү тозокто ар бир сүрөтү үчүн азапталат дегенде айтып атат. Алымдар айтышат, сүрөт тартуу өзү гана баягы сүрөттүн арам болгондугунун себеби эмес. Бул сүрөт деген өзү бир илля, бир себеби. Экинчи илласы бар, экинчи себеби бар. Ал эмне? Ошо сүрөт жаны бар нерсени тарта турган болсо арам болот. Жөн эле природа тарта турган болсо, сууну, тоону, дарак тарта турган болсо, жансыз нерселерди тарта турган болсо, бул хадистерге кирбейт. Эгерде ошол тарткан сүрөтүндө биринчи сүрөт, экинчиден эмне? Жандуу нерсе боло турган болсо, ал адам болсун, башка хайванаттар болсун, жандуу нерсе боло турган болсо, ушул эки себеп, эки илля деп коет, арам болгондун себеби. Ошол нерсе бириккен болсо, ошондо арам болот. Бул алымдардын арасында негизи хадисте айтып атат да, күллү мусаввирин финнар. Бардык сүрөтчүлөр тозокто деди. Демек бардык дегенде ал жандууну тартса да, жансызды тартса да баары кирет да негизичи. Эми ошо жандуу болуш керек дегенде кайсы нерсе менен чектеп атасың? Кайсы хадис менен таксис кылып атасың? Таксис деген негизи баарды жалпы келди сүрөтчүгө. Эми сен аны бул жандууду тартканга гана тиешелүү деп айтыш үчүн өзүнчө далил керек. Ошого кайсы далил дегенде, бул алымдардын арасындагы ижма. Алымдарда эмне? Талашсыз бир пикирге келишкен. Бул эмне? Ошол сүрөттөн максат жаны бар болгон нерсе болсо. Бул ижмада Ибн Абдул-Бар деген алым эскерген. Жана ошондой эле Сахих Муслимде Абдуллах ибн Аббастан келет. Ин кунта мусаввиран ва ла будда фа фиш шажари вал хаjar. Эгерде сөзсүз эле сүрөт тарткан келип аткан болсо, дейт Абдуллах ибн Аббас айтат. Сүрөт тарткан келип аткан болсо, анда эмне? Дарак, таш сыяктуу ушул нерселерди тарткан деди. Демек эмне? Арам болгон нерсе сүрөт боло турган болсо, андан кийин ошо сүрөт анан жандык нерсе боло турган болсо, жаны бар нерсе боло турган болсо, ошондо арам болот. Эми бул ижма деп эскергенде, бул ижмага кээ бир табииндер, Мужахид деген табиин каршы чыккан. Ал эмне? Бардык сүрөттөр кирет дейт. Бардык сүрөттөр жандуу болсо да, жансыз болсо дагы кирет деп айтканда. Бул биринчиден
Abdullah ibn Abbas'ın oyuna karşı, sahabanın oyuna. Ekинчиден эмне? Алымдар анда мурунда андан кийинкинде bir pikirге келишкен. Демек мужахид табейиндин ою кабыл кылынбайт. Ал бул хадисти далил кылган. Жогорку хадисте فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً. Кана бир дан жаратышсынчы, же болбосо будай жаратсын, же арпа жаратсын деди го. Бул хадисте дагы арпа жансыз нерсе. Ошондой болсо дагы Аллах Таала аларды катуу эскерип атат деп ушуну мужахид деген табиин далил кылат. Муну алымдар жооп беришкен. Бул деген эмне? Бул ваид иретинде, мындайча айтканда, ушуну да кыла албайсыңар деген иретинде. Бул ошо будайды арпаны тартса болбойт деген мааниде эмес деп айтышат. Андан кийинки далил: "Валахума анху марфуан ман саввара сурatan fid dunya kullifa an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikhin." Дагы Бухари Муслимде келет дейт. Кимде ким бул дүйнөдө бир сүрөт тарта турган болсо, анда ал кыямат күнү ошого жан киргиз деп кыйналат. Ал эмне? Жан киргизе албайт дейт. Ошо тарткан сүрөтүңө жан киргизгин дейт. Ал ага киргизе албайт. Кийинки хадис: "Вали Муслимин ан Абил Хайяж кала кала ли Али радияллаху анху." Абил Хайяж деген табиин айтып атат. Али радияллаху анху мага ушундай деп айтты. Бул Сахih Муслимде келет. "Ала аб'асука ала ма бa'асани алейхи Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам." Али радияллаху анху халифа кезинде айтты. Мени пайгамбарыбыз жиберген нерсеге мен сени да жиберейинби деп айтты жана табиин. Не деди? "Алла тада сурatan illa tamassaha." Эч бири кандайдыр бир сүрөт көрбөгөн аны өчүрүп жок кылгын деди. "Вала кабран мушрифан illa sawaytahu." Жана ошондой эле кандайдыр бир кабырды көтөрүлгөнүн көрсөң, аны эмне? Тегиздеп салгын деди. Бул хадисте дагы эмне? Бул сүрөттүн арам болгон себептеринин бирөөсү эскерилип атат. Ал эмне? Ширкке васила. Кабырларга ошо мүрзөлөрдүн үстүнө эстеликтерди жасап кылган адамдар ошолорго барып, дуа кылып, сурап атып, ыйык тутуп, анан эмне? Сыйынып кетүүгө алып барат. Ошол себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол нерселерден кайтарылган. Азыркы күндө кабырларга, мүрзөлөргө күмбөз курушуп, эстеликтерди курушуп, көтөрүп, аны курчап, тосушуп, ушундай кылып кооздотот. Ал бизде кыргыздарда да көп ошол. Аны ошо эл башчылар, муну ар бир адам эле барып туруп бирөө эстелик куруп койсо бузуп сала берген болбойт. Эл башчылардын милдеттери. Ошол кол астындагыларды буйруп, ошондойлорду жок кылыш керек. Азыркы күндө жакшы бизде эл башчыбыз ошол нерсеге каршы туруп атат. Ошону көтөрбөгүлө, күмбөз курбагыла, курчабагыла деп. Мазарда эмне болуш керек? Мүрзөдө жөн гана ошол өзү жерден чыккан, казганда чыккан топурагы гана ташталыш керек. Андан башка эчтеке кошулбаш керек үстүнө. Аерге сүрөтүн да койгон болбойт, эстелигин да койгон болбойт, таш-маш койгон болбойт, күмбөз курган болбойт. Азыр карасаңыз, кээ бир бизде көп мүрзөлөрдө күмбөздөр курулуп, канчалаган эмелер жөн эле пайдасыз сарпталып, мүрзөлөрдү ошентип ээлеп турат. Түшүндүңбү? Ошолорду негизи ошондой мүрзөлөр бузулуш керек. Буну кээ бир адашкан жамааттар туура эмес түшүнүшөт. Кайра ошо күмбөз курууга, мазарларды, мүрзөлөрдү ыйыктоого чакырышат. Негизи мисалы Сауд Арабияда Сауд Арабиясы башкарып баштагандан баштап ошондой мүрзөлөрдү, Мединада Бакый мүрзөсүндө, башка мүрзөлөрдө бүт ошондой курулган эмелер бар болчу күмбөз. Ошонун баарын тегиздетишкен, баарыны жок кылып алдырган. Бул эмне? Бул ошол Вахаби же башка бирөөлөрдүн ою эмес бул. Бул эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйругу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Али разияллаху анху айтып атат. Бул сахih хадис, Сахih Муслимде келген. Али разияллаху анху айтып атат табиига. Мени пайгамбар жиберген нерсеге сени да жиберейинби деди. Вала кабран мушрифан illa sawayda. Сен кандайдыр бир кабырды, мүрзөнү көтөрүлүп турган болсоң тегиздеп салгын деди. Кандайдыр бир сүрөт көргөн болсоң эмне? Аны өчүрүп салгын деди. Эгерде сүрөттү өчүрө турган болсо, алымдар айтат, кандай өчүрүш керек? Ошо башы жок болсо, башыны алып салсаң, ошондо сүрөт өчтү болот, жансыз болуп эсептелет. А башы бар болуп турса, жөн эле чыгып койсоң болбойт. Кандайдыр бир сүрөт боло турган болсо, ошону башын алып салыш керек дейт. Демек, ошо мүрзөлөрдү, күмбөздөрдү тегиздөө, ошолорду алып таштоо, жок кылуу бул бир жамааттын, бир тайпанын, бир адамдын ою эмес, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйругу. Жана аны башаламандык кылып ар ким эле кыла бербейт. Аны эмне? Ошо эл башчылардын кол астындагы адамдар эл башчынын буйругу менен ошондойлорду тегиздеп алыш керек. Түшүнүктүү да бул. Ушул бөлүмдө келген эмне? Сүрөт жөнүндөгү
hadisler. Эми бул жерде дагы бир маселе. Биз түшүндүк сүрөттү арам экендигини. Сүрөттү тартканды арам экен. Ал сүрөт качан арам болот? Ошо жандыктарды тартсаң арам болот экен түшүндүк. Жансыз нерселерди, табиатты тарта турган болсо, сууну, тоону, ташты тарта турган болсо, ал арам эмес экенин түшүндүк. Бирок азыркы күндөгү фотоаппарат менен тартылган сүрөттөр арамбы, арам эмеспи дегенде, бул маселе муасир маселе. Мындайча айтканда, жаңы түшкөн маселе. Илгери болгон эмес бул нерсе, чынбы? Илгери болгон эмес. Эми ушул маселеде жаңы маселе болгондон кийин азыр Ахлү-Сүнна ва Жамаат алымдардын ою эки түрдүү. Кээ бир алымдар бул ушул хадиске кирбейт, бул хадисте келген эмелерге бул сүрөт кирбейт деп айтышат да. Анткени эмне себептен десе, сүрөт тартуудан максат өзү мындай элестер менен кылып алып өзү тартканды айтат дейт да. Сүрөт деген, мусаввир деген ошону айтат дейт. Ал эми бул фотоаппарат менен тарткан, бул эмне? Сүрөттү бир элестерди өзүнөн ойлоп тартып аткан жок. Күзгү сыяктуу эле нерсе деп айтат. Өздөрү күзгүнү кандай эме болгон болсо, күзгүдөн карасаң сүрөт тартпайсың да өзүң бир элес чыгарбайсың. Аллах Тааланын жараткан жаратылышын эле эмне кылат? Ошону эле сактап калат. Ушундай деп айтышып, арам эмес деп айтат. Бул ойду Аллах алам Шейх Ибн Усайминдин ою ушундай. Экинчи ойдогулар Шейх Ибн Баз, Шейх Салих Фаузан, булар ушул сүрөткө катуу турушкан. Булар бул хадистердин бардыгына ушул фотоаппарат менен болсун, камера менен болсун, кандай нерсе менен тартылса дагы ал арам болуп эсептелет. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күллү мусаввирин, бардык сүрөтчүлөр деп айтып атат дейт да. Аерде фотоаппарат менен тартса, мындай тартса деген нерсе жок аерде. Демек баары тең кирет деп айтышат. Түшүнүктүбү? Эми биз ушул маселеде эки ой бар экенин билдик да. Ахлү-Сүнна ва Жамаат алымдарынын ичинде. Ахлү-Сүнна ва Жамаат алымдарынын ичинде бул жаңы маселе болуп атат. Биринчиден, экинчиден ушул маселеде алымдар эки көз карашта экен. Далилди түшүнгөн адам болсо, илим талап кылуучу, далилди түшүнө билген адам болсо, ал эки тараптын далилдерин изилдеп көрүп, өзү туура деп көргөн нерсесин карманат бир ойду. Далилди түшүнбөгөн карапайым адамдар болсо, эмне кылат? Ошол алымдардын кимисини тандаса, кимисине көбүрөөк ишенсе, ошонун оюну карманып амал кыла берет. Мен мисалы үчүн Шейх Салих аль-Фаузан же Шейх Ибн Баздын оюну катуураак ишенем, ошону ээрчийм десе, анда сүрөт арам деп такыр сүрөткө түшпөш керек. Сүрөткө түшкөн болбойт деп айтыш керек. Кимдеки мен Шейх Ибн Усайминди ээрчийм десе, ал эмне? Фотоаппарат сүрөтү бул арам болбойт деп айтат. Түшүнүктүбү? Бирок эң негизги маселе, эки тарап бири-бирини милдеттендирген болбойт мындай маселеде. Талаштуу маселеде, ичтихади маселе деп коет. Көз карашына далилдин негизинде бир жыйынтыкка жеткен маселелер да. Эки тарапта тең өздөрүнүн далилдерин карап, туура көз карашы деп билгенине карманып атат. Мен бир деген туура деп жеткен болсом жыйынтыкка, сен башка бир ойго жеткен болсоң, өзүңдүн оюңду башка бирөөгө мажбурлаган болбойт мындай маселеде. Мен мына арам деген ойду туура көрүп атам, сен дагы арам деп көрүшүң керек. Арам дебесең мен сүйлөшпөйм. Арам дебесең сен мындайсың. Арам дебесең сен адашкансың деген ушул туура эмес. Түшүнүктүбү? Илзам кылып, мажбурлап ушул иштихад маселеде ошондой кылган бул туура эмес. Не кылыш керек? Сен өзүң эгерде арам деп далилдин негизинде билип аткан болсоң, анда айтып кой, бул арам. Далил мындай, пайгамбарыбыз бардык сүрөтчүлөр ушундай деп айткан, сүрөткө түшкөн болбойт. Мен ушул ойду карманам деп арам деп айтып кой. Ал эгерде ошону туура көрүп туруп амал кылбаса, ал Аллахтын амалына жооп берет. Эгерде башка ойду туура көргөн болсо, ал үзүрлүү болуп эсептелет. Биз ушундай маселелерди биринчиден туура тандаганды үйрөнүшүбүз керек. Андан кийин аны тандагандан кийин ошого карата башка бирөөлөргө кандай мамиле кылабыз? Мамиле кылууну дагы үйрөнүшүбүз керек. Түшүнүктүбү? Эми сүрөт маселе ушундай, бул иштихади маселе. Эгерде бардык алымдарда ижма болмундай бир пикирден кабыл алышып, сүрөт тартуу фотоаппарат менен арам, бул чоң күнөө хадистерге кирет дегенде, анда ал каршы чыккан адамды мажбурласа болот эле. Сен могу арамга, ижмага каршы чыгып атасың. Бир да алым мынтип айткан жок сенин оюңду. Сен кайдан айтып атасың деп эметебиз. Сен адашып атасың депчи. Ал эми бирөө жок, мен Шейх Ибн Усаймин муштахид чоң алым,
мен ошону ээрчийм, мен ошого ишенем деп атса, аны жок, сен Шейх Фазанды ээрчишиң керек, же Шейх Ибн Базды ээрчишиң керек, же паланчы шейхти ээрчишиң керек деп мажбурлай албайбыз. Түшүнүктүбү? Сүрөткө карата ушундай, бул фотоаппарат менен тартылган сүрөттө алымдардын эки ою бар. Бул жөнүндө өзүнчө китептер жазылган, ар бири өзүнүн далилдерин жазып, экинчи ойдун туура эмес экендигин баяндаган. Кээ биркилер бар, эмне бир тарапты окуп алган. Мисалы үчүн сүрөттө арам дегендердин, сүрөттө арам эмес дегендерге, жана фотоаппарат менен тарган арам эмес дегендерге жооп жазган китептери болот да. Аны окусаң, ал өзү тарабындагы күчтүү далилдерди алып келет. Беркиге жооп берип, эмне өзү тараптуу күчтүү жазылат. Анткени ал арам деген ойду кубаттап көрөт. Кээ биркилеринде кичине арабча билип, ошо бир тараптуу эмени окуп алып туруп эле болду. Башкаларды такыр жараксыз кылып салат да. Берки тарапты окусаң, алар өздөрүнүн жообун берет, өздөрүнүн далилдерин күчтүү кубаттап алып келет. Демек, эмне бир тараптуу болуп алып эле, бир тараптуу окуп алып, экинчи тарапты душман көрө бербеш керек. Анан мындай нерсе да бар да, сүрөткө түшпөгөн ар дайым эле, бул сүрөт маселесинде эмес, башка маселеде дагы арам деген нерсени, мисалы үчүн арам дегендер эле ар дайым баягы такыбачылыкка жакын боло бербейт ал. Кээ биркилер ойлойт да, такыбачылык деген ушу арам деп тыйылсаң эле такыбасың депчи. Мисалы үчүн кээ бир маселелерде далилдин негизинде бирдеке арам эмес болуп калат. Ал далилдин негизинде ошо карманып атат. Каниет кылып ошого канаттанып карманып атат. Ал сен арам десең такыбарак болосуң, арам эмес десең жанагындай бузукураак, фасыгыраак дегендей көрүшөт да. Ушундай көргөндөр бар да, ал туура эмес. Мисалы үчүн эт маселеси, эт маселесинде Аллах Таала эмне дейт? Ахли китаптын сойгон эттерине адал деп атат. Китеп ээлеринин тамактары силер үчүн адал деп Майда сүрөсүндө айтып атат. Мунун тафсиринде Абдулла ибн Аббас айтат, таам ошо тамактарынан максат забаихухум, сойгон эттери дейт да. Сойгон эттер кадарда. Аятта ачык келип атса, жок мен арам дейм деп болсаң, бул такыбачылык эмес да. Түшүндүңбү? Кээ биркилер ошо арам деп эле тыйылган адамды эле такыбачылык деп эсептей берет да. Андай болбойт да, ар дайым. Негизинен эмне? Мусулман адам ошо далилди ээрчигенге аракет кылыш керек. Бирок бул маселеде, сүрөт маселесинде этияттуулук түшпөй койгон, арам деп билбесең да түшпөгөн, сүрөт сактаган, сүрөт тартпай койгон фотоаппарат менен болсун. Бул этияттыгы жакшыраак. Эмне себептен? Сен аны арам эмес деп билсең дагы. Себеби хадистерде куллу мусаввир, бардык эмелер деп айтып атат да. Экинчи алымдар бул кирбейт, бул сүрөткө кирбейт деп атат. Эми кокус сен ушул хадистерге кирип калса, бул ой туура болуп калса, сенде этияттык бар да. Ал эми түшүп аткан болсоң, адал деп көрүп аткан болсоң, бул этияттык деген жок бул эмедечи. Эми бул маселеде дагы кийинки маселе, дават үчүн, илим таратыш үчүн, жакшылыкты таркатыш үчүн видео, ушу камера, ушундай эмелерди колдонсо болобу, болбойбу деген маселе да. Бул сүрөткө тарткан өзүнчө. Бул маселеде Шейх Ибн Баз негизи сүрөттү арам деп билет да, сүрөткө тартканда. Зарылдыкты гана уруксат берет. Шейх Ибн Баз, Шейх Ибн Усеймин, Шейх Альбани 3 ошо доордун чоң алымдары. Шейх Альбани үчөө тең маслаха үчүн, пайда үчүн, ушундай дини пайда үчүн болсо тартса болот деп айтышат да. Видеону, башка эмелерди дини пайда болуп аткан болсо, дават кылып, ушул нерседен сабак таркатып, илим сакталып калуусуна эме болуп аткан болсо, ал жакшы деп уруксат беришкен. Ал сүрөттү арам деп билсе дагы ушундай нерседе уруксат беришкен. Себеби дейт, шариатта мисалы үчүн сүрөт арам болгон. Бирок кукла бар го, кукланы уруксат берилген. Кукла жанагындай жаш балдар кукла кылып алышып ойноп, кыздар бала кылып ойноп эметишет го. Аны эмне үчүн уруксат берген десе, ошо кыз бала карап, эме кылып, көнүгүп, үйрөнүш үчүн дейт. Бул маслаха, пайда бар ошол үчүн. Ошол баланы тарбиялап, көтөрүп, кармап үйрөнгөнгө эмне себеп болуп атат. Ушул пайда бар дейт. Ушундай себеп үчүн уруксат берилгенден кийин, демек даваттын маслахасы чоңураак дейт да. Ошол себептен эмне буга уруксат берилген деп алымдар айтышат, уруксат беришет ушинтип. Аллаху алам. Ушул менен бул бөлүмгө байланыштуу негизги маселелер бүтөт. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайри халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.